Жаназаға айланған 20 жылдық. Баяғы көсө күнүгө сынбайт дейт, бир күнү сынат дейт. Бир күнү ушул окуя бәрібір болмок. Марқұмдың жолдошу 1985 жылы туылған, абы қармалып, уақытылы қармаучы жайға кіргізілген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 26 май күнү Ош облусунун Өзгөн районунда аялдын өмүрү кыйылып, шектүү катары маркумдун жолдошу кармалган. Окуя 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жолугуусунан кийин катталганын маркумдун классташтарынын бири айтып берген. Мектеп Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагында жайгашкан. 26 май күнү акыркы коңгуроо аземине ал жолдошу менен чогуу келген. Ал кайсы жерде турса, жолдош да жанынан чыкпай абдан кызганчак экени байкалып жатты. Жада калса кийим менен сүрөткө түшүп жатканын көзөмөлдөп карап турду. Классташыбыз коркконунан көп түшкөн жок. Негизинен кыздар менен гана сүрөткө түшүп жатты. Мектептеги линейка саат 12-де аяктап, классташтар башка жерде чогулуп отурдук. Ал бизге кошулган жок. Ошол эле күнү жолдошу менен үйүнө кеткен. Арадан 2 саат өтпөй пикир келишпестиктен улам жолдошу аны атып салганы айтылды. Ал өзүн коргоого аракет кылгандай, колдору жаракат алып, чачырап кеткенин уктук. Классташтар менен ресторанга отуруу пландалган болчу, бирок бул окуядан кийин бардыгы болбой калды, дейт ал. 38 жаштагы маркум аялдын артында 5 баласы калган. Маалыматка ылайык, жубайлардын ортосунда чыр-чатак чыккан. Уруш учурунда күйөөсү аялын ур тепкиге алган. Андан кийин ок чыгарылган. Аял тез жардам унаасы менен Өзгөн райондук ооруканасына жеткирилип жатканда жолдо үзүлгөн. Бул факты каттоого алынып, аймактык караштыруу боюнча Карагулжа РИБиге жөнөтүлгөн. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Чогултулган материалдар негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары маркумдун жолдошу 1985 жылы туылган, абы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Канча баласы калды артында? Ал боюнча так маалыматыбыз жок. Азыр тергөө амалдары уланууда да. Азыр туугандар сиздерге кандайдыр бир наразычылык билдирип? Азыр сурак жүрүп атат. Бунун 20 жылдыкка эч кандай тиешеси жок. Бул окуя бир күнү болмок. Ал анткени өзү ошондой психологический оорулуу адам экен. Анан эми азыр баардыгы жабылып 20 жылдыкты жок кылыш керек деп. Кеп 20 жылдыктын эч кандай тиешеси жок бул жерде. Мына өтүп атат. Мен тиги иним мен, сиңдим мен, балдар, мен колумда өскөн балдар дагы келишти. Мына өткөрүп атышат. Москвадан келишти, Бишкектен келишти. Жапжашнакай кылып эле өткөрүп атышат. 20 жылдыктын эч кандай тиешеси жок бул жерде. Анан элдин мындай өзүнүн психологиясынын улуттук мүнөзүнөн келип чыккан ушундай окуяларды, ушундай иштерди тыя бергендин кереги жок. Ар нерсени шылтоолоп элечи. Ал бала өзү ошондой экен, баягы көсө күнүгө сынбайт дейт, бир күнү сынат дейт. Бир күнү ушул окуя бәрібір болмок. Акыркы учурларда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар көбөйүүдө. Алар кордолуп, укугу бузулуп, аянычтуу тагдырга туш болуп жатышат. Бүгүнкү күндө аялдар экономикалык, сексуалдык, психологиялык жана уур тепкиден зомбулук көрүшүүдө. Үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендердин дээрлик 90%дан ашыгы аялдар болуп саналат. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Чындыгында бул окуяны көрүп алып, угуп алып, ар бирибиздин жүрөгү ооруп атат. Эми бул теманы коюп туралы. Бул теманы биз талкуулаганга акыбыз жок. Мен кээ бирки аялын кордогон эркектерге кайрылуум бар эле. Кээ бирки, бардык эмес. Чындыгында аялын мыкты караган, аманатка кыянат кылган эркектер көп. Мен кээ бирки эркектерге ушул жүрөктөгү сөздөрдү айткым келет. Биз аялга үйлөнгөндө молдонун жанында Аллах Таалага сөз беребиз. Мен бул аялымды караймын,
жегенин караймын, кийимин караймын деп сөз беребиз. Ал эми ошол аялдын ата-энеси гүлдөй кызыны тарбиялап сенин колуңа тапшырат. Мына менин гүлдөй кызым, вот сага аманат деп. Ал эми эркек болсо, болду деп туруп алабыз. Аманат кыянат кылбайм депчи. А бирок кээ бир эркектер алганга чейин алтыным, алгандан кийин катыным деп өзүнүн билгенин кылган эркектер бар. Аялынын эмне жегенин, балдарын эмне менен алек болуп атканын кабары жок. Ичип чегип үй бүлөсүнө карабаган эркектер бар. Күндө келип аялын урган эркектер бар. Ошол аялды уруп кыйнаган эркектер, мен ойлойт элем, бул Аллах Тааланын аманатына кыянатчыл болгон эркектер деп. Себеби жана айткандай эле, биз сөз беребиз. Ооба, мен коргоймун, мен аманатка кыянат кылбаймын деп. Алгандан кийин өзүбүздүн билгенибизди кылабыз. Ал дагы бирөөнүн гүлдөй кызы. Мисал үчүн мен өзүмдүн кызымды ошентип кордолушун каалабайт элем. Сиз дагы кызыңызды каалабайсыз. Эч бир ата, эч бир ага өзүнүн карындашын кордошун каалабайт да. Бирок ой жокпу кээ бир эркектерге билбейм да. Даже аялын көчөгө чыгып иштетип, өзү үйдө жаткан, курсагын тырнап коюп жаткан эркектер бар да. Аялды сен неге аласың? Кордогон аял аласың ба? Аялды сен неге аласың? Неге? Өзүңө сурай берсең, өзүңө сурай. Неге? Неге? Бул дагы бирөөнүн аманаты. Аны дагы караш керек. Аны дагы асыраш керек. Аялыңды, бир сөз бар эле. Аялыңды кадырлап асырсаң гүл болот, аялыңды кордосоң жаны өчкөн күл болот депчи. Бул байкуш аялдар кандай десем мен, буларга бир ширин сөз жетиштүү. Алтыным берекем деп койсоң болду, бактылуу булар өткөн. Ошол кичинекей ширин сөздү айтмактуу түгүл, биз уруп кордойбуз да. Уруп көчөдө бирөөгө күчүң жетпейт. Көчөдө батыр болосуң, көчөдө мышык болосуң, кечирип коелу. Мышык болуп, көчөдө бирөөгө күлүп сүйлөйсүң деп. Үйгө келесиң дагы аялыңа, балдарыңа күчүң чыгарасың. Ал байкуштарды айта турган эч ким жок да. Чыдайт сенин барыңа дагы, жогуңа дагы. Ал наоборот, көчөдө сен жүр батыр болуп, үйгө келип, үй бүлөңө жакшы мамиле кыл. Үйгө келгенде майрам болуп кетсин үйүң. Кара ошолорду кордобостон. Мага бир эже ыйлап айтып берген эле. Мен Москвада иштеймин. Күйөөм болсо Кыргызстанда жатат. Менин канча айлык алышымды, кайсыл күнү алышымды бүт бардыгын билет. Жакындаганда сал мага деп ушундай кылат болуш деген да. Кууп алып мен чындыгында жагымды иштегенмин. Ушундай эркектер бар экен. Эркектер, эркек болойлу. Аманатка кыянат кылбайлы. Бул аялдар дагы бирөөнүн кызы, бирөөнүн карындашы. Эртеге ар бир аялыңдын аккан көз жашына Аллах Тааланын астында жооп бере турган күн бар. Мунун дагы Кудайы бар. Эртеге чоого айткандай, ошол аялыңдын колуна, аялыңдын күчүнө зар болуп калбагын. Путу колуң иштебей шал кылып, аялыңдын көзүнө карап жатып калба. Ал саңа тийген, матаңа тийгенби? А саңа күйөөгө тийген, ушу мен сактап калат, коргоп калат деп тийген. Келгенде bir күнү эжеңе талатасың, bir күнү апаңа талатасың, bir күнү досторуңа ушундай башка кылып айтор ушинтип карап отурсаң, ал ери жок эле бирөө көчөдө калгандай көрүн. Андай эмес. Аны коргоп сактап калган сени милдетиң. Баарыбыздын кызыбыз бар. Баарыбыздын кызыбыз бар. Бирөө арызданат, кайнеже Мурат мени, апа Мурат дейт, кайнене Мурат. Ушундайлар келет, мен күнүгө көрөм ошол нерсени. Мен айтып аткан сөздөр асмандан алып сүйлөгөн сөз эмес, жашоом айтам күнүгө эле. Эртең менен эмне уксам, түштөсүлөргө айтып берем, ошо болду. Ошон үчүн меники ошо. Бирөө келди, түнү менен урат мени дейт. Шарият тыйган иштер аткарам дейт мага дейт. Көчөгө кыйкыра албайм дейт. Арам өлүп калганды жей берет экен дейт. Жедим ошонун дейт. Намаз окуйт элем 5 маал деп сабак калтырууга ат элем дейт. Айылга баргандан кийин дейт, гусул алганга жок дейт.
Namaz окуй албадым дейт. Balamı töredim deydi, 40 gün bolğonda balamı kaldırıp kaçtım, özün bağып al balаңы, men dinimi saktap kalayın deyip geldi. Namaz okuy albadım deydi. Adal okat jey albadım deydi. Başka kıl albadım deydi. Şariat boyunca özüm tosa albadım deydi. Nifasım gelse dele koşulup atkan, koşulbagan jaka dele koşulam dep atkan. Adal jaşıyor yok, musulmanı tügönüp kaldım bana deydi. Ana sabaktan aytkanda eleň şunday emne kılışını bilbedim. Balaң özüň bak dedim deyip bir gün kaçıp geldim deydi. Şunu şu günekör kulağım uqtu. Dinin saktap. Urganı başka deydi. Kolum sındı boyun barında. Mınday oldum deydi. Şunday günler görüp atkanlar var. Şulda biröөнүн kızı. Prosto bunu atası başka ayal apası ölüp kalgan eken, je birneki olgan mine olgan, atası karabay koyup suray turgan bir özü jok eken. Atasın, ağasın, inisin taştap sana gelgenden keyin аны sen korgop kalışın gerek. Tuura sen adiletli oluşun gerek. Birok bar korgoşun gerek ana. Hurmatly bir toğanım.